Таластагы төбө бурчактын сапатын жакшыртууга ирандыктар кызыктар. Эң биринчи адистер таластагы бурчак кабыл алган ишканалардан кабар алышты. Алар бурчактын сапатын, көлөмүн көрүп, үрөндүн эскиргендигин белгилешти. Ирандыктар Талас районундагы бурчак айдалган жерлерге барышты. Адистер жулунган бурчакты жеринде көрүп, чанактарын санап, түшүмдүүлүгүнө көңүл бурушту. Башкы максаттары эскирген бурчактын үрөөнүн жаңылап, түшүмдүүлүгүн көтөрүү жана жерди туура иштетүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөтүү. Биз бурчактын үрөөнүн жакшыртып, көп түшүм алууга жардам берели деп жатабыз. Максатыбыз ишке ашса, өзүбүздүн Ирандагы сапаттуу бурчактардын сортторун Таласка алып келип, чаңдаштырып жаңы үрөөн чыгарып беребиз. Жаңы үрөөн эккен жакшы да, бирок ошол учурда мол түшүм алуу үчүн жерди туура иштетүү, жер семирткичтерди өз өлчөмү менен берүү керек. Баса, бул аймактагы жерлердин кычкылдуулугу pH деп коет. Ошол жогору экен, ал түшүмдүүлүктү азайтып жиберет. Бурчак өстүрүү боюнча ирандык адистер Таласка агроном кеңешчи Турарбек Кутманалиевдин чакыруусу менен келишти. Эки тарап макулдашып, бурчактын түшүмүн жакшыртуу, үрөөнүн сапатын көтөрүү жана дыйкандарга окуу семинарларын өткөрүүнү көздөп жатат. Тараптар айдоо жерлерин кыдырып, бурчактын тамырынан тарта чанагына чейин карап, сунуш пикирлерин ортого салышты. Бул жерде сыноо катарында ушу биздин Таластын регионунда ылайыктуу сортторду биз алып келип беребиз деп айтышты да. Андан тышкары дагы биздин өсүштөгү дагы 7-8 түрлүү сортторубуз бар. Ошонун сапатын жогорулатып, кайта багы мурунку келген элиттин сортторго алып келе алабызбы десем, конечно, быйылкы жылга чейин мынакей уже түшүмдөр жылдан жылга төмөндөп баратат. Ошон үчүн мен ошол биз КМЦ аркылуу мынакей ошол кишилерди таап, сүйлөшүп, келерки жылкыга Кудай буйрса пландап турабыз. Төбө бурчактын үрөөнүн жаңыртуу сунушун жергиликтүү бийлик дагы жактырды. Облус башчысынын биринчи орун басары Канмет Осмонбеков, агроном кеңешчи Турарбек Кутманалиев баштаган ирандык адистердин долбоору дыйкандарга абдан зарылдыгын белгиледи. Биринчиден ушул ирандык инвесторлорду ушул жака алып келген, биздин Таласка алып келген Турар мырзага чоң ыраазычылык айтып отурам да. 30 жылдан ашып кетти, бирок ошол ушунча жылдан бери фасолдун урugун жаңыртуу боюнча иш болгон эмес да, чын айтканда. Баягы 1-2 жыл мурун жаңыртабыз деп Туркиядан уруктар алып келди эле, анысы дагы мындай жакшы натыйжа берген жок. Анан эми булар келип азыр айтышып атат, ушу биз уруктарды жаңыртып сиздерге жардам беребиз деп, бул өтө жакшы нерсе. Ирандыктардын бурчактын үрөөнүн жаңыртуу долбоору тиешелүү министрликтердин макулдашуусу менен ишке ашат. Белгилей кетсек, быйыл Талас областында 54.595 гектарга бурчак айдалган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2958 гектарга аз. Муну дыйкандар бурчактын түшүмүнүн аздыгы менен түшүндүрүшөт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.